Салам радиосында жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдиманова таныштырам. Сүлүктүдө 50 миллион сомдук маданий борбор курулууда. Сүлүктү шаарында 3 мекемени бириктирген маданий борбордун курулушу жүрүп жатат. Ал үчүн облустук өнүктүрүүгө багытталган 500 миллион сомдун эсебинен 50 миллион сом бөлүнгөн. Облустук бийликтин маалыматына караганда, бул борбор бүткөрүлсө шаардагы китепкана, музей, музыкалык мектеп жана маданий борбордун кызматкерлери жайгаштырылат. Маданий иш-чараларды өткөрүү үчүн 230 орундуу чоң залы болот. Имарат жыл соңунда пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Музейде шаардын 155 жылдык тарыхын чагылдырган 2200дөн ашуун экспонаттар, тарыхый материалдар, фото сүрөттөр сакталуу болсо, борбордук китепкананын китеп фонду 45 миңден ашуун, ошондой эле Балдар искусство мектебинде 125 окуучу музыкалык билим алууда. Эртең Лейлек районунун аймагында электр жарыгы өчүрүлөт. Баткен электр тармактар ишканасы эртең 16 августта Лейлек району жана Сүлүктүү шаарынын бардык аймактарында күз-кыш мезгилине карата даярдыктардан улам электр энергиясы убактылуу өчүрүлөөрүн кабарлады. Ошондой эле оңдоп түзөө иштери Айгүлташ аба чубалгысында да жүргөндүктөн Баткен районунун Самаркандек, Каскарык, Жайылма, Рават, Актатыр, Орто Боз, Аксай, Капчыгай, Үчтөбө, Керметтоо айылдарында да электр жарыгы өчүрүлөт. Кадамжайда дүкөн жана тамактануучу жайлардын санитардык абалы текшерилди. Кадамжай шаарында коомдук тамактануучу жайлардын жана азык-түлүк саткан дүкөндөрдүн санитардык абалы текшерилди. Бул тууралуу Баткен райондор аралык санабит көзөмөл борборунан билдиришти. Текшерүүнүн жүрүшүндө тамак аштардан үлгү алынып, иликтөө үчүн лабораторияга тапшырылды. Ошондой эле санитардык абалы начар ашканалардын ээлерине эскертүү берилип, бир тамактануучу жайдын ашпозчуларынын жардамчысына 3000 сом айыппул салынды. Ушундай эле текшерүүлөр Үч Коргон айыл аймагында да жүрүп, Хасан Абад Дадабаев көчөсүндөгү азык-түлүк саткан дүкөндөрдө коомдук тамактануучу жайларга санитардык көрсөтмөлөр даярдалып, дүкөн сатуучуларына 3000 сом өлчөмүндөгү айыптар салынды. Кыргызстанда 7 айда 35 миңден ашуун жаран пенсияга чыкты. Кыргызстандын социалдык фонду 2024 жылдын январь-июль айылдарында 35.248 жаранга пенсия чектеди. Маалыматка ылайык, анын ичинде июль айында 1205 жаранга пенсия чектелди. Андан тышкары эмгек стажы, эмгек акысы, окуусу жана майыптыгы бар боюнча 271 пенсионерге кошумча берилген документтерге ылайык пенсиялар кайрадан эсептелинди. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыбыз түз болсун.